Президент Алмазбек Атамбаев бул менин акыркы маалымат жыйыным деп билдирди. Демек 6 жылдык ишинин жыйынтыгын чыгарып, келечекке пландарын айтуусу күтүлгөн. Андыктан алгачкы эле суроолордун бири 6 жылда сиз мурас кылып таштап кетип жаткан экономикалык проекттер кайсы деген суроо болуп, Атамбаев кайсы ири ишкана кургандыгын айта алган жок. Доброе утро. Казабек Акипресс, Назик Абдыразакова. Перечислите, пожалуйста, проекты в сфере экономики, которые станут вашим наследием, а также те проекты, которые не удалось сделать. Я бы сказал так, что для меня в целом был как бы весь этот проект Кыргызстан, что Кыргызстан должен быть крепкий, устойчивый. Я думаю, мы этой фазы устойчивого развития достигли. Алмазбек Атамбаевдин тушунда 2013-2017 деген экономикалык улуттук долбоор 50%га дагы ишке ашпай калганы белгилүү. Бирок президент ал долбоордо көрсөткүчтөр атайын бийик коюлган деп Кыргызстанды Олимпиадага даярданган спортсмендерге салыштырды. Атамбаевдин 6 жылындагы 2 Олимпиадада кыргызстандык спортсмендер бир дагы медаль албаганын эске алсак, бир чети туура эле салыштыруу. Когда нам говорят, что стратегия 2013-2017 года, она многих показателей не достигла, это так и закладывалось. Чуть-чуть планку закладываем выше, как на тренировке у спортсмена. Чем выше ты поставишь планку, тем выше спортсмен прыгнет. Президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кыргызстан Евразияске кирди. Кыргызстанга ветеринардык лабораторияларды курууга Россия бөлгөн $200 миллион, эмнегедир Азербайжандык Россиянын жараны Агаларовдун Крокус компаниясына бөлүнгөн. Эмне үчүн $200 миллион ортомчу компанияга бөлүнгөн жана анын иштетилиши тууралуу суроого президент ачууланып кетти. Берип атат, алып атабыз. Бирдемени туура эмес берсе, текшерткиле. Алган адамды каматтыла. Ага эч ким каршы эмес. Бирок жок жерден канча кырсаңар да эчтеке чыкпайт да чыкпайт. Рахмат дебесиңер, президент алып келип берген акча бул. А бир тыйын бербей койсо деле макул, биз мына ветеринардык контроль бар деп атасың. Евродасқа өтпесек жок болот беле контроль. Он эсе болмок, он эсе болмок. Ушуга да акылыңар жетпейби? Он эсе болмок. Алмазбек Атамбаев алдыдагы президенттик шайлоо тууралуу суроолорго жооп берип жатып, А жана Б планын дагы айтып алды. Жээнбеков болбосо Бабановду колдомокмун деген Атамбаев НТС каналынын журналистинин айрым жерлерде административдик ресурс колдонула баштады деген суроосуна 2010 жылы Бабановду кантип сактап калганын айтып, кыстыра кетти. Бир ушак таратканды токтотпойсуңар, материалдар болсо бергиле прокуратурага, же мага бергиле. А мүмкін өзүңөр акча таратып атасыңар, кайдан билебиз бул? Мында Кудайдан корксоң, мага мындай суроолорду бергендечи. Мына Өмүрбек инемди жакшы эле жетелеп жүрөбүз го. Жакшы жигит. Кээ бирде мындай өтө жылынбаш керек да. Мына силер жакшы көрүнөм деп мага өзүн жаманатты кылып атасың. Жакшы баратат, бара берсин мындан ата. Кандайдыр бир күчтөр бар, тигиби бар деп. Бабановду 2010 жылы, 11 жылы камай иштеп келип атканда мен сактап калгам керек болсо. Койгула мындай оюндарды. Чыныбай Турсунбековдун талапкерлигин көрсөтүүсү боюнча адашпаган адам жок деп, эгер партия чечимине баш ийбесе, партияда орун жок экенин айтты. Чыныбай Турсунбеков боюнча минтип айтар элем, Чыныбай конечтеле бир топ иштеп берди, жакшы лидер болуп берди, фракцияда бириктирген. Анан кийин адам деген адам да. Ошондой эле президент СДПК партиясынан жогорку кеңеште депутат болуп отурган адамдарга ичи чыкпастыгын дагы айтып өттү. Бирок Алмазбек Атамбаев Жанар Акаев тууралуу комментарий берип жатып, СДПКнын тизмесин түзүүгө өзү дагы катышкандыгын айтып алган. СДПК боюнча албетте бул кызматты өткөрүп бергенден кийин СДПКга киришейин деп атам, тазалайын деп атам, ачык айтайын. Жакшылап бир өзүм карап тазалабасам, жаңы бир муундар келбесе, анткени кээ бирде мына парламентте отурган фракцияны да көрүп, кайгырасың да кандайча мындай болду депчи.
Акпресс агенттиги Кыргызстандын эң бай 100 адамын санап, алардын катарында президенттин мурдагы шоопуру Икрам Илмиянов дагы орун алган. Журналисттин бул тууралуу суроосуна президент "Мен эгер Илмиянов болсом, шоопурлардан партия түзүп, президент болуп алмакмын" деп жооп берди. Икрам жана Илмияновду мындай да канча кассаңар да эчтеке таппайсыңар деп ашылганыңар эми Икрам. Шофурдун баары жаман экен да уятты. Мен Икрамга айттым, Икрам, мен сен болсом шоферлердин партиясын ачып туруп президент болмокмун дедим. Ал саясатка тойдун байке деди. Уятты, ашылганыңар Икрам. Бирдемеси бар болсо каматты кыла таап турчу. Президенттин маалымат жыйынында буга чейин элге табышмак болуп келген айрым сырлар дагы ачылды. Ал кызыгуулардын бири президенттин кызыктай сөздөрү көп докладын кайсы спичрайтер жазат деген болчу. Көрсө Алмазбек Атамбаев бардык сөздөрүн өзү жазат экен. Көпчүлүгү могу доклад жазганга кетип атат, ачык айтайын. Баяндама жазганга. Мына могу азыр ошол эле Алтай цивилизациясы боюнча жазыш керек болду. Мен бирөө жазса ука алганда мурунку президенттерди өзүм жасам да. Азыр стратегияны жазыш керек. Ошондуктан эми аз калды. 3 айдын ичинде, 3,5 айдын ичинде ошойм, андан кийин Кудай буйруса. Маалымат жыйында президент журналисттерди ушак таратып жатасыңар деп бир канча жолу урушканга дагы үлгүрдү. Супер KG порталынын журналистинин "Сиз акыркы мезгилде өз элиңизге көп нааразы боло баштадыңыз" деген суроосуна төмөндөгүдөй жооп берди. Урматтуу президент, 2012-жылдын 7-апрелинде Бишкекте Аксы жана Апрель баатырларына арналып эстелик ачылган. Ошол эстелик ачылышында сиз Кыргызстандын бийлиги элдин ишеничине таянганда гана күчтүү болоорун унутпасын дегенсиз да. Бирок акыркы күндөрү элге карата көбүрөөк сын пикир, нааразычылык айтып, ал эми башка өлкөлөр, башка сырттагы лидерлер тууралуу мындай ыраазычылык айтчу болдуңуз. Анан ошондо катачылык, кемчилик эмне болуп жатат? Дароо бир мисал келтирсең, мен качан элибизге мисал үчүн Казакстанда экспону мисал кылсак болот жалгыз. Эгерде мен ошончо каражат коротуп уюштурган болсом, мен тып жеп койшмак деген билдирип айттыңыз. Унутпагын, мен ошондо журналисттер менен айрым саясатчылар деп айткам. Сен сөздү бурмалап, кимден үйрөнгөнүңдү билбейм, бирок мен сөзүмө жооп берем. Мен суроону аябай чечип койсом. Бирок сен бурмалабай чын сөз бергенде, чын суроо бергенде, элди алдабай. Мына сени уккан эл айтат, мисалы, Момтип Атамбаев элди шыбып атып, өзүңөр шыбып атасыңар. Мына азыр деле мен дагы бир жолу айтам. Мени дароо ар бир сөзүмө жармашкан газетчиктер жокпу же саясатчылар. Мен ошол эле экспого кеткен акчаны карасам, биякта ошол саясатчылар митинг уюштурбайт беле дейсиң. Сен сөзүңө жооп берип суроо бергенде, суранам сен. Чындыкты көтөрүлдү дегенсиң. Ошондо элди шыбап атат, комшулардын чоңдорун мактап атат Атамбаев деген эмнеге деген калп болду. Уят да мындай калпайчы. Менин көзүм карап калпайтып атасың. Мен эли менен айлангым келет. Бирок сөздү бузган адам аягында элди бузат да. Сен ошону да ойлоңуң. Ошондо кемчилик кимде болуп атат? Бийликтеби же элдеби? Кемчилик дайыма бийликте болот. Сен аны билбейсиң. Билип жүрмүн. Анан элди бузгандар да болот, сөздү бузуп. Караны ак кылып көрсөткөндөр да болот да. Карапайым элибиз кайран ишенип калат. Момтип айткан турбу Атамбаев. Сагышкандар эл сөзүмдү бурмаласын. 3 саатка созулган маалымат жыйында Алтай цивилизациясынан баштап 2050-жылы Кыргызстандын СССР өлкөлөрү ичинен эң бай жашаарына чейин сөз болду. Бирок саясий серепчилер 6 жылдык отчетту реалдуу көрсөткүчтөр, сандар, алдыга коюлган улуу идеялар менен такыр башкача элестетишкенин айтышууда. Марат Төлөмүш уулу, Бектен Бегимкулов, Сентябрь.